Дегендей баарыңыздарга ийгиликтерди каалайбыз. Келе жаткан жаңы жылыңыздар менен. Биз эми түз эфирдебиз. Келген учурда мейманыбыз бар. Өтө оор басырыктуу мейман. Тааныштырып өтсөк, Жеңиш Майрамбеков. Кандай чачты? Бүгүнкү программабызга кош келдиңиз. Рахмат. Өзүңүз кандайсыз? Бизде эң сонун. Студияңар аябай кооз экен. Негизи мындай мырза жанында мындай оор басырыктуу боло албайт экенбиз. Кош келдиңиз. Саламатсыңарбы? Ассалам алейкум. Кетик. Бакыт байке сиз бул? Жок. Бакыт байке, мен таанып койдум сизди. Боюңуз кичинекей, сиз го дейм байке. Мен эмесмин бул? Сиз деген Бакыт байке бияка келип иштеп алгансыз. Мен сизди көргөм баягыда. Сиз Жеңиш койчу. Мен эмесмин, кана Бакыт. Мен Арсенмин. Бакыт байке, сиз тамашалап атасыз. Мен сизди билем, Бакыт байке. Тамаша, келиңиз, орун алыңыз. Эми урматтуу телекөрүүчүлөр, түз эфирдебиз. Дагы бир айта кеткендей эле, WhatsApp номери өз кызматында баарыңыздар билдирүү калтырыңыздар, баарыңыздарды күтөбүз. Жана мыкты чыгармалар бир гана силер үчүн жаңарды. Эми бүгүнкү күнүңүз кандай башталды? Бардыгы өз ойдогудайбы? Бардыгы ойдогудай эле, бирок кичине жетишпей атам. Тилекке каршы убакыт аябай асып болуп атат. Себеби дегенде азыр жаңы тасма тартканбыз, ошого даярдык көрүп атып жетишпей атам, чындыгында. Негизи жаңы жылга эмне кылайын пландар бар? Тасма эле болду. Жаңы жылга эч кандай план жок. Эч кандай план жок. Азыр мен 4-январга чейин толугу менен ошол тасма менен күнүгө эртең менен турам. Уктап атсам да түшүмө тасма кирет. Чуркап жүрсөм дагы эч качан чыкпайт. Анда бизде сизге жакшы бир дары бар. Жакшы дары бар. Аталышы смайлик деп аталат. Смайлик. Смайлик деп аталат. Сиздин максатыңыз азыр биз сыналгыга смайликтер чыгарып беребиз. Макул. Ошол смайликтердин образын жаратып беришиңиз керек. Күлө турган жерден күлүп, ыйлай турган жерден ыйлап, андан кийин мен оюмча актерлук чеберчилигиңиз күчтүү. Эми аракет кылып көрөйүн эми. Ооба, сиздин камераңыз бул жакта карайсыз, бул жакта бир көз менен смайликтерге карап турасыз, кайсылар чыгат экенин. Даярсызбы? Даярмын. Даярсыз. 1, 2, 3, биз баштадык смайликтер чыгарып берсе. Алгачкы смайлик. Менин көрөрмандар мага эмне берет болду экен деп, Кийинкиси. Кийинкиси. Менин тиштерим негизи өлүп кетсин. Менин тиштерим ой, бул Бакыт байке го дейм. Бакыт байке мындай болгон. Макул, кийинкиси анда. Эмне кылсак биякта? Бул жактан чындык эле күлүш керек да, негизи жаш чыгарып. Жок. Кийинкиси болуп калды. Негизи бардык смайликтер сизге окшош экен. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Жеңиш мырза, негизи биз буга чейин ырчылар чакырганда мынчалык аткарбачы. Сиздин мимикаңыз бардык смайликке туура келишти. Жөн гана ырчы, карапайым ырчылар, мен деген. Ошо. Жок, таластык жаным чыгып кетип атат да, тим эле кадимкидейчи. Мени негизи көп мактабаш керек. Учурда келген СМС билдирүү бар экен. Сиз комиктен башка кандай роль аткарганды билесиз деген экен. Аткаргыңыз келет. Чынын айтсам, мен башынан эле актер болоюн деген мындай кыял жок болчу, максат жок болчу. Анан эми КВНдин артынан ушинтип тасмаларда ойноп калгандан кийин азырынча ойдо жок. Бирок баары бир мындай башкача аткаргым келет да. Ошол мисалы азыркы көрсөтүп аткан жанагы баланын тек деги эле башка бир мындай. Балким драма. Драма жанрында. Драма ойноп көрбөйсүзбү анда? Азырбы? Кайгыга баттыңыз? Сиздин белеңизди Аяз ата берип койду. Бул аябай деле өкүнүчтүү эмес. Өкүнүчтүү эмеспи? Балким Аяз ата аяз кызсыз келип калды. Жок, балким. Мен негизи элдер айтып берет да, сен деген мындай жашоодо деле мындай жөн эле жүрсөң деле, аябай кайгырсаң деле, мынтип аябай серьезный болсоң деле күлкүлүүсүз. Күлкүлүү боло берет экен. Жанагы мистер Бин бар эмеспи? Ал эмне кылбаса деле күлкүлүү го аныкы, чындыгында эле. Чындыгында. Мына кайгырып көрөйүн да, мисалы. Өзүңүз байкап көрсөңүз мына. Мен дагы ролго кирейин, Чиркин жашоо. Өзүм күлкүм келип атат. Ал жакшы эле улантып бир мындай монолог кылайын десем, жок, баары бир окшошпойт. Эми ошон үчүн мени мындай жанрдагы тасмаларга чакырбайт эч качан. Келиңиз, учурда келген СМС билдирүү бар экен. Саламатсызбы? Бакыт байкени туура бериңизчи деп Айдана жазган экен. Бакыт байке негизи жашоодо эле ушинтип жүрөбү? Биз сценарий жазганда кинону тарттык, анан
деп мындай ушундай кичине өзүм мындай билбейм, менин көз карашым боюнча балким мен азыр деги эле туура эмес башка бир кишини көрсөтүп койдум окшойт. Бакыт алтыным кечирип кой, эгерде сени туура эмес көрсөтүп койсом. Эми карап туруңуз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, айымдар жана мырзалар, азыр бизде дагы бир оюнубуз бар. Оюндун аталышы ооба жок деп жооп бербеш керек. Негизи жашоодо эле ушундай болуп калат эмеспи? Суроо бергендечи, акчаң барбы десең. Ооба. Жок. Азыр сиздин максатыңыз ооба жок деп деги эле жооп бербеш керек. Аракет кылып көрөм. Башка синоним сөздөр табышыңыз керек. Балким антоним сөздөрдү. Мен даярмын. Даярсыз. Биз дагы даярбыз. Албетте. 1, 2, 3. Сиздин атыңыз жеңишпи? Албетте. Жаңы жылды күтүп жатасызбы? Албетте күтүп жатам. Бир тууганчы кино сизге жагабы? Аябагандай жагат. Бакыт азыр байке үйдөбү? Бакыт байке азыр үйдөбү? Балким. Сиздин автоунааңыз Toyotабы? Албетте Toyota. Албеттеден башка сөз барбы? Албеттеден башка окшош болуш керек. Окшош болуш керек. Аракет кылайын. Сиздин автоунааңыз Toyotабы? Конечно. Сиздин автоунааңыз Toyotабы? Макул. Кийинкиси, iPhone жагабы? Жагат. Сиз азыр эфирдесизби? Эфирде отурам. Сиз мага суроо берип жатасыз. Негизи жашоодо сизди биз күлүп жүргөн көрөбүз. Анан кийин учурда эле негизи сизди ушул кинодон тышкары, мисалы, артка буруп көрсөкчү, ушул сахнадан тышкары аябай чарчап калдыңыз. Ушундай кандай окуйсуз эмеде болуп каласыз мына акыбалда? Чарчап калган учурда. Мен үчүн энергия бул уйку. Укташ керек. Укташ керек, сөзсүз түрдө уктап, уктаганда дагы мындай элдердей болуп 8 саат эмес, бир жок дегенде бир 15 саат уктап эс алып алыш керек. Чындыгында эле. Негизи канча саат уктайсыз? Негизи акыркы учурда 4-5 саат эле болуп калды. Акыркы күндөрү. Мындай 8 саат. 8 саат. Аракет кылам, сөзсүз 8 саат уктап койгонго. Бирок мындай толугу менен энергияны толтуруп алыш үчүн көп эле керек. Себеби дегенде мындай ритм аябай күчөп кетет го. Ошондо аябай чарчап калабыз чынында. Эми учурда келген сиздин көрөрмандарыңыздан ушунча эсиңиз билдирүү көп. Сизди уялткандардан. Саламатсызбы Жеңиш байке? Ырчы Кайрат Кыргыздын ырдаганын туура берип эрте окуп коюп атпаймынбы? Анан жок, негизи бул деген аябай башкача айтканда прорыв болду го дейм да. Өзгөчө бир кандай стилдеги, анан менден жакшы туурагандар бар. Бирок мен анан туураганга аракет деле кылган эмесмин. Өзүм пародист эмесмин. Бирок башынан прическаны оңдоп көрүш керек да. Прическаны оңдоп көрсөк, бул капталдар кетет го дейм анда. Мен өзүм стилистмин да. Биринчи кесибим стилист. Ошон үчүн мен билем, капталы кетет. Капталы кетет да. Анан ырдаш керек. Бир нерсеге сөздөрүн билбейт экен, чын эле. Макул. Нью ТВде отурам мен кечинде. Башы бар. Ушундай кыскача. Макул, эми урматтуу телекөрүүчүлөр, биз улантабыз. Түз байланышка чыксаңыздар да болот. 565672. Учурда азыр түз байланышта биздин координаттар жазылып турат. 565672 шаарынын коду 30312. Буну баардыгыңыздар билет болушуңуздар керек. Эми дагы бир оюнубуз бар. Сиз эми шоу бизнесте жүргөндөн кийин баардык ырчыларды, жылдыздарды тааныйсыз. Биздин. Балким башка чет мамлекеттерде тааныйм, албетте. Таанышпайбыз күнүгө. Шеринелешип турабыз мындай. Чайпайга чакырып турабыз. Дженнифер Лопеспи? Жок, Джессика Альба. Макул. Азыр сүрөтү чыгарып беребиз. Максатыңыз кайсыл жылдыз экенин табышыңыз керек. Даярсызбы? Даярмын. Бизге алгачкы сүрөтү чыгарып берсе, кайсыл жылдыз болду экен? Кетик. Бул ким? Бул биздин экс-президент Алмазбек Атамбаев. Эмне сен байкап койдуңуз? Эмне сен арткы фондо желек туруптур. Анан негизи биздин экс-президент аябай мындай далдуу мындай. Эмес берет атынакай. Мен ошо далдарынан байкап калдым. Мен өзүм негизи дал боюнча специалистмин, эми байкасаңар керек мен мындай. Анда эмесе, биз да көп ойлондук. Албетте, сиз айтканыңыз туура, бирок тилекке каршы. Бул туп-туура. Бизге жоон чыгарып берсе азыр. Мына экс-президент Алмазбек Шаршенович. Мен негизи ушул жагынан айтпадым, адисмен кыйын билем. Дал жагынан, Дал жагынан. Анда азыр кийинки далды чогуу көрөбүз. Каалаган далды көрсөтө бергиле мен. Каалаган. Азыр кийинки далды бизге чыгарып берсе. Кайсыл белгилүү жылдыздын сүрөтү болду экен? Буну сиздин табышыңыз керек. Ким бул? Мен кийиминен да таанып койдум. Ушул кийиммен дайыма жүрөбү? Жок, бул менин кийимим болчу. Сиздин кийимиңизби? Менин кийимимди алып алган, тартып алган.
Бул ошондуктан чоң болуп калган шалбырап калгам. Мен өзүм негизи айтып атпайм, далым чоң, анан Бакыт Осмонканов. Бакыт Осмонканов. Ойлонуштум деле керек деп. Акыркы жообуз Бакыт Осмонканов. Албетте. Өзгөртпөйм оюмду. Анда эмесе, биз албетте азыр туура жообун чыгарабыз. Урматтуу телеөрүүчү, силер дагы Жеңиш мырзага жардам берсеңиздер болот. Бизге туура жообун чыгарып берсе, ким болду экен? Бардык чоң көрөбүз. Албетте. Чын эле чоң экен кийими. Мен Бакытты мындай кандай болбосун, бардык ракурстан таанып коем. Бутун эле тартып койсокчу өзүнчө. Таанып коем. Дароо эле. 34-размерди таап коюш оңойлого дейм да. 34 жарым. Макул. Анда акыркы сүрөт, акыркы мүмкүнчүлүк Жеңиш мырза, эгерде таппай калсаңыз ушул жактан бийлеш керек. Бийлеш керекпи? Жок, аракет кылып көрөйүн. Аракет кылсам. Балким таап калсам, сиз бийлеп бересиз анда. Чогуу бийлейсиз анда. Бардык жакта эле мени эксплуатация кыла бересиңер да? Макул, мен көрөйүн. Келиңиздер. Акыркы сүрөт, акыркы мүмкүнчүлүк, балким бийлеп калабы, балким чогуу бийлеп калабызбы? Жок, балким бийлеп калам, балким бийлебей калам. Же балким чогуу бийлеп каласыз. Балким чогуу көрөлү анда, келиңиздер. Кийинки жылдызды чыгарып берсе, бул ким? Буну мындай жакшылап ойлонуштуруп көрсөм, бул белгилүү актер Сергей Безруковго окшошуп атат да, капталынан. Капталынан. Далы байкабайсызбы, далы көрүнбөй атат. Далын тартпай калыптыр ошо, башынан тарткан экен. Сергей Безруков. Жакшылап ойлонуп көрбөйсүзбү дагы? Жакшылап ойлонуп. Бийлеп калгыңыз келбейби? Эстедим. Сергей Безруков. Эми акыркы жоңуз ошол. Ооба. Билесиз, эгерде табып калсаңыз бийлеп бересиз. Аракет кылып көрөйүн. Мен өзүм негизи бийлегенден мастер эмесмин, бирок аракет кылып коеюн. Сиз айттыңыз. Анда эмесе, урматтуу телеөрүүчүлөр, азыр акыркы мүмкүнчүлүк болчу. Биз аны көпкө чейин ойлондук. Бизге туура жообун чыгарып берсе, ким экен? Кайсыл жылдыз? Сергей Безруков. Билебей калдым, кечирип коюңуз. Балким эми мындай уттум деп майрамдаган үчүн да билеп берип койсун. Койгула шараптан деп эле. Мынтип эле коелу да. Анда туруп бийлегенде кага мен негизи туруп бийлесем, эфирдик убакыттын баарын коротуп коем деп коркуп атам, ошон үчүн. Бирок мен жеңбедимби? Ооба, жеңдиз, чын. Кол бериш керек. Негизи сиз ушул дал боюнча, бет боюнча баарын таанып экенсиз. Өзгөчө бакытты. Баарын таанып экен. Эми, азыр менде суроо пайда болду учурда. Сиз эми кинодон эле көрүп жүрөбүз, сизди тамашадан эле көрүп жүрөбүз. Кинодон тышкары эмне менен алектенесиз? Балким тамада болуп иштейсизби? Балким башка жакта юморист? Ушул суроого жооп бербей туруңуз. Себептен бизге түз байланышка чыккан телегөрүүчүбүз бар экен, азыр кабыл алсак. Алло. Да. Угуп жатабыз. Алло, саламатсызбы? Саламатчылык, кош келдиңиз. Кутман кеч. Мен Жеңишке кабыл айтайын дедим эле. Албетте. Аябай толкунам. Саламатсызбы? Ишиңизге ийгилик, Жеңиш. Сиздин актерлук иштеп аткан ишиңиз мага абдан жагат. Чоң рахмат сизге. Терең ыраазычылыгымды билдирем, чын эле. Особенно напарникте ойногондо, ушул кинодо ойногон ролуңузду аябай жактырдык да биз. Чоң рахмат сизге. Чоң рахмат. Жеңиш мырза, уялбаңыз. Мен кичине уялып атам. Мен негизи бардык комплименттерди укканда ушинтип берем. Чоң рахмат сизге. Чоң рахмат, урматтуу телегөрүүчүлөр, ыраазычылык билдиребиз сизге дагы. Урматтуу телегөрүүчүлөр, силер да четтей калбай, бизге жазсаңыздар болот, түз байланышка чыксаңыздар болот, түз эфирде. Анткени келген Жеңиш мырзага балким телефон чалуу. Сиз дагы өзүңүздүн бир калоо тилегиңизди айтып, балким бир жумшайсызбы, балким бийлеп беребиз силер үчүн, балким ырдап береби, бунун баардыгы сиздин колуңузда. WhatsApp номери учурда келген билдирүү бар экен. Ассалам алейкум Жеңиш мырза, намаз окуйсузбу деген экен. Намаз окуйм, бирок жума намазга эле барып турам. 5 маал намазга азырынча мындай. Бул деген чоң кадам менин оюмча. Буну толугу менен жоопкерчиликти сезип туруп барыш керек бул нерсеге. Анан эгерде баштап алып туруп, бул бардыгынын эле жообу эмес, бул менин жеке жообум, менин жеке оюм. Эгерде шартка байланыштуу мен 5 маал намазымды окубай калсам, анда мен өзүмдү аябай туура эмес сезип калам. Ошон үчүн азыр шартка байланыштуу мен 5 маал намаз окубайм. Бирок жума намазды калтырбаганга аракет кылам. Сонун. Бунуңуз жакшы экен. Эми буга чейин мындай суроо бербедим белем. Эмне менен алектенесиз депчи, жашоодо негизи. Эмне? Балким бийге катышасызбы? Балким дагы башка өнөрүңүз бар. Мен акыркы жолу
калп айтпасам бир жарым айдай эле болду. Мындай ойлоп көрсө менде эч кандай бир мындай талант жок экен. Кээ бирлер мисалы комуз ойногонду билет, гитара черткенди билет, же болбосо жакшы ырдайт, же жакшы бийлейт. Адамдар ар кандай, же болбосо сваркалайт мисалычы, кол жөндөмдөрү бар. А мен ойлоп көрсөм менде эч кандай да жөндөм жок экен. Сиз юмористсиз да, элди күлдүргөн билесиз. Эми бул деген моралдык жагынан го дейм. Буну мисалы моралдык жагынан ооба. А мен мындай бир өнөр жагын айтып атам. Өнөр жагы мисалы билбейм. Өзүм үйрөнгүм келет көп нерсени. Анан акыркы учурларда мисалы актёрчулуктан тышкары бизде өзүбүздүн студиябыз бар, Бипро студио деген. Бакыт менен Ошол жакта иштейсиз. Ооба, Бакыт Осмонканов экөөбүздүн студиябыз. Ошол жакта дайыма эмгек кылып жүрөбүз. Мисалы сценарий жазганга, роликтерди ар кандай нерселерге сценарий түзөбүз эң башкысы. Бул биздин эң башкы жумушубуз. Анан гана балким тасмалар болуп калат, балким ар кандай нерселер. А бирок тамадачылыкка мен өзүм негизи эле жокмун, илгертен эле. Илгертен аракет кылып көрдүм. Азыр балким мындай кылып көрбөйлү. Сизде алып баруучу катары көрөлү? Келиңиз көрөлү, бирок начар, аябай өтө начар идея болду дейм. Макул. Буга чейин келген СМС билдирүү болгон экен, мынакей Москвадагы кыргыздардан салам деген экен. Анан кийин спортко кызыгасызбы деген да суроо келген буга чейин. Спортко аябай кызыгам. Өзгөчө футболго. Сөзүңүздү билип турайын. Спорт жөнүндө сүйлөшөбүз. Шашпай туруңуз. Мен Бизге түз байланышка чыккан телегөрүүчүбүз бар экен. Азыр кабыл алсак. Алло. Алло, саламатсыздарбы. Ассаламу алейкум. Деңиз мырзага суроо бердим деген. Келиңиз. Алейкум салам. Саламыңыздар менен келип жаткан. Жаңы жылыңыз менен. Чоң рахмат. Сиздин да жаңы жылыңыз менен келе жатат. Сизге биринчи суроом, сиз 2017 кандай кинолорду тартып жатасыздар? Бул биринчи суроом. Экинчи суроом, 2018 кандай пландарыңыз бар? Мисалы, бир туугантик, напарниктин экинчи частары чыгабы? Анан үчүнчү суроом, сизге 2017 эң жаккан чет элдик кинодон 3-тү айтып коесуздарбы? Мага жаккан кинолор. 2018-жылдары кандай кино тартасыздар? Ошол эле балким бир тууганчиктен дагы үчүнчүсү чыгабы, экинчиси чыгабы? Мындай четин чыгарып коеюн. Сиз азыр мындай билбейм, сезгендей эле сурапсыз. 2018-жылы биз планда напарниктер тасмасынын экинчи бөлүгүн тартайын деген ой бар. Буюрса жаңы жылдан кийин кичине убакыт бошогондон кийин сценарийине толугу менен отуруп ошого аракет кылып көрөбүз. Балким мен ойлоп атам, бакыт тартылат го депчи. Мисалы напарниктер тасмасы бул жерде сөзсүз мен, анан менин напарнигим болуш керек. Анан мен ойлоп атам, эгерде бакыт менин напарнигим болсо, бул аябай сонун болмок. Мынакей. А бирок сиздин ушул эки дуэт негизи канча жылдан бери аткарса дагы бирок ушуга чейин мындай рейтинг болуп жүрөт да. Бакыт мырза жок болуп калса, кинонун сапаты түшүп калат. Сиз жок болуп калсаңыз, андан да сапаты түшүп калат. Мындай бири-бирисине толук Бакыт аткарбай койсо деле түшпөйт деле. Бирок мен Бакыт мырза көрүп азыр телевизорду сындырып салса керек. Мен түшүнүп атам да, ал көрүп атканын билем, сезем. Ошон үчүн тамаша. Эмне эле болуп атасың? Эми, Жеңиш мырза, азыр мен мынакей буга чейин спорт жөнүндө сүйлөшүп калдык, анан менде идея пайда болду. Азыр жалпы телевизияларды колдосо керек. Биз сиздин күчүңүздү сынайбыз азыр. Күчүмдү келиңиз көрөлү. Келиңиз азыр акыркы физикалык күчүмдү. Ооба, физикалык. Азыр кол күрөш көрөлү. Урматтуу телегөрүүчүлөр, азыр утуп калсак, мен оюмча телегөрүүчүлөр жардам берет болуш керек. Жок, эми чындабай эле. Мен чындасам стол сынып калат. Тамаша. Жок, кеттик. 1, 2, 3. Урматтуу телегөрүүчүлөр, Бакыт Жеңиш мырзанын бардыгы жөнөкөй деп ойлосо керек буга чейин. Чын айтайын, күчтүү экенсиз. Жок, ошого кол бердим. Жок, мен далым күчтүү, жөн Негизи мен колум сындырып салганга аз калды. Мен ойлоп калдым, ушул экинчи бөлүгүн Жеңиш мырза алып барып калабы депчи. Келип бериңизге чоң рахмат. Кутмандуу кечиңиздер менен деп мен баштай бербейм деп. Жеңиш мырза, келип бериңизге чоң рахмат. Рашыл билдиребиз. Сизге чоң рахмат. Өркүндөп өсө бергиле, силердин New TV телеканалынын көрүүчүлөрүнө жалаң гана жакшылыктарды каалайм. Буюрса келе жаткан 2018 жаңы жылыңыздар эң сонун жылдардан болсун. Тынччылык силерге, үй бүлөңөргө бар болгула. Сонун, урматтуу телегөрүүчүлөр, келген бизде мейманда Жеңиш Майрамбеков болду. Сизге чоң рахмат, ийгиликтер каалайбыз. Буюрса эми ушул жүзүңүздөн, ушул жылмаюңуз эч качан жүзүңүздөн түшпөсүн. Ийгиликтер болсун бир гана. Ден соолугуңуз, боюңуз өспөсүн эми.
кийинкисин андан да ылдыйраак стол коюп калыш керек болот. Ооба. Биз болсо программабыз улантабыздагы жалпы телекөрүүчүлөр менен биргеликте азыр кыскача жарнама, андан кийин биз баардыгыбыз билгендей эле элдик таланттар рубрикасы бар. Анда келген биз таланттар менен дагы бөлүшөбүз. Эч кайда алсабай туруңуздар, келген кийинки мейманыбыз бар. Ал ким деп турсаңыздар, бир нече мүнөт